Кыргызстандын ажайып кооз көлдөрүнүн бири Чатыр көл. Чатыр көлдү көркүнө чыгарган, баш аягына жетпей созулган Торгарт тоо кыркалары түштүктөн созулса, анын түндүгүнөн Ат башы тоолорунун Түгөнгөз кыркалары курчайт. Андагы мөңгүлөрдөн ээрип аккан мөлтүр тунук, кашка суулар жерден сызылып чыккан булак сууларына кошулуп, Чатыр көлгө тынымсыз куюп көлөмүн толтуруп турат. Жалпысынан алганда көлгө тоодон аккан 50ден ашык суу куят. Чатыр көлдүн узундугу 23, туурасы 11 чакырымга созулуп, Көгөргөн көлдүн күзгүдөй чагылган аймагын түзөт. Анын тереңдиги 7 метрден 20 метрге жетет. Кышкысын катуу суукка байланыштуу көл бети 1 метрден ашуун калың муз менен капталып, май айларынын ичинде гана ээрип, көл бети ачылат. Келген канаттуулар жайкысын келишип, көлдүн үстүндө сүзүп, көл ортосундагы аралдарга уялап, балапандарын баралына жеткирип учуп кетишет. Бул көлдө сууда сүзүүчү канаттуулардын 30га жакын түрлөрү уялайт. Куштардын эркин сүзүшүн, көбөйүшүн камсыз кылуу максатында Чатыр көл жана анын жээктери бүт бойдон корукка алынган. Бул жерге келген адам өзүн кандайдыр бир жомокко түшүп калгандай сезет. Куштардын керемет сайраганы, тоолордогу текелердин оттоп жүрүшү, жашыл чөп, көк асман, көгүлтүр көл башкача бир сезимдерди ойготот. Көлдүн тереңдиги 20 метрди түзүп, тажрыйбасы жокторго сүзүү сунушталбайт. Чатыр көлгө баруу үчүн Бишкектен Нарынга чейин жетип, Нарындан 200 чакырым жүрүп, Торгарт ашуусуна баруу керек. Торгарттан бир четинен Чатыр көл көрүнсө, экинчи жагынан Кытайдын аймагы чайпалып жатат. Ал эми көлдүн жээгине баруу үчүн чек ара өтмөгүнөн атайын уруксаат алуу керек. Анткени көл Кытай чек арасына жакын жайгашкан. Бирок көлдүн жээгинде саз жерлер бар. Ошол себептен этияттуу сунушталат. Суусамыр жана Жумгал өрөөндөрүнүн ортосунан өзүнө жол салып, күркүрөп Көкөмерен дарыясы агат. Бул дарыя агымын эң кооз жер деп аталат. Ошол дарыя өткөн айланасындагы жер Көкөмерен Капчыгай деп аталат. Ал Бишкектен 200 чакырым алыстыкта Нарындын түндүк батыш тарабынан орун алган. Ички теңир тоодо субмеридиан багытта жайгашкан Капчыгай, ал Жумгал менен Суусамыр тоолорун бөлүп турат. Узундугу 46 чакырым, туурасы 40-120 метрди түзөт. Ал жердеги пейзаж өзүнүн ар түрдүүлүгү менен таң калтырат. Капчыгайдын айланасындагы тоолордогу сары жана кызыл түстөгү топурактар, көгүлтүр дарыя жана Капчыгайдын беттеринде аз көлөмдө өткөн жашылча биргеликте өзгөчө бир сулуулук жаратат. Чатыр көл жээгинде адамга жагымдуу минералдык суулар көп. Көл жапайы канаттууларга да бай. Көл үстүндө каз, жапайы өрдөк, индиялык тоо каздары жүрсө, жээгинде бадалдуу тоо борлорун, эчки текелер, аркар, кулжалар мекендешет.